Датка Кемин электр өткөргүч линиясын куруу 2 жыл мурда бүткөрүлүп ишке берилген. Бул тутумдагы 2 көмөк чордондун бири болгон Кемин станциясы Чүй областынын чыгыш тарабында жайгашып, заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Станциянын жетекчисинин айтымында энергетикалык объекти иш тынымсыз жүрүүдө. Датка Кемин линия ушул жерден көрүнүп турат. Бул жерден кандай өзгөрүүлөр, өйдөңкү напряжение чыңалууларды жогорулатып же кичирейтип, же кубаттуулукту тең Нарын областына, Скөл областына, Чүйдүн чыгыш областтарына ушул жерден бөлүнүп кетет. Бул жерде азыркы убакта подстанциябыз 3-чү чыгышта атабыз. Бул подстанциянын өзүңүздөр билгендей акыркы жабдыктар менен жабдалган. Баары тең компьютерга чыгып турат. Кандай өзгөрүүлөр болсо. Белгилей кетсек, Датка Кемин электр өткөрүүчү линиясынын тартылышы менен Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка жетишкен. Себеби башка өлкөлөрдүн аймагына кирбеген ички энергетикалык шакекче тартылган. Муну менен Кыргызстандын түштүк тарабынан түндүгүнө 500 киловольт электр кубаттуулугун жеткирүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. На подстанцию Датка. Она раньше уходила в Узбекистан, а теперь сейчас вот сюда стекает, и отсюда она передает по 500 киловольт на подстанцию Кемин. И дальше вот Исыкуйск, как я рассказывал, Быстровка, Чуйска, она все полностью. Датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясынын курулуш иштери 2012 жылы башталган. Анын жалпы узундугу 405 чакырымга жетет. Курулуш иштеринин алкагында кошумча 500 мегаватт кубаттуулугундагы 6 автотрансформатор орнотулган. Кемин көмөк чордону ишке кириши менен өлкөнүн дээрлик бардык түндүк аймагы үзгүлтүксүз электр жарык менен камсыз болууда. Кемин 500 киловольттук көмөк чордонунан маанилүү магистралдык, тактап айтканда 220 киловольттук чубалгы Нарын, Ысык Көл, Чүй областарынын жана ошондой эле коңшу Казакстандын энергетикалык тутумдары байланышта болуп турат. Энергетикалык объектинин жалпы аянты 9 гектарды түзөт. Курулуш иштерин толугу менен Кытай тарап колго алган. Долбоордун жалпы суммасы 390 миллионго жакын долларды түзгөн. Жаңы курулган подстанцияга 60 жылга чейин жарыктан чыкпай иштейт деген кепилдик бар. Болгону маалы менен эскилиги жеткен тетиктерди алмаштырып туруу керек. Көмөк чордон курулуп жатканда бул жагдай эске алынып, биринчи керектелүүчү жабдыктар алдын ала камдалып алынган. Энергетиктер билдиргендей, Кемин станциясы өлкө аймагынын көпчүлүгүн электр кубаты менен камсыздоочу негизги көмөк чордон. Азыр бир подстанцияда электроэнергия өчүп же бир жерге болуп авария болупчу, кайра экинчи подстанцияга линия менен которуп алганга мүмкүнчүлүк жасап койдук. Бул проектти биз мына энергетиктер канча жылдан бери мындай үмүттөнүп күткөн проект болчу да. Ошол подстанция түзүлүп, биз кичине бүгүнкү күндө мындайча айтканда кошуна мамлекеттерден 1 киловатт электроэнергия албай, азыр өзүбүздүн линия менен, өзүбүздүн подстанция менен элдерибизге бөлүштүрүп берип атабыз. Учурда Кемин көмөк чордонунда 27 адам эмгектенет. Башкы адис Кытай мамлекетинен келген. Станциянын ишин көзөмөлдөгөн жумушчулар үчүн бардык шарттары бар турак жай берилген. Кайыр Жайлообекова, Владимир Кулбалдиев, Чүй облусу, НТС.